Салам достор, менин атым Сабира. Мен бүгүн сиздерге аябай арзан жана эффективдүү маска туурасында айткым келди. Себеби мен бул маска боюнча интернеттен окугам, көргөм, кечүүнү өзүм жасап көрүүнү чечтим. Өзүм коюп көрдүм, мага аябай жакты, бетим жумшак, анан жылмакай болуп калды да. Мен сиздерге видеого тартып көрсөтөйүн десем, тилекке каршы камерам бузулуп калды. Ошондуктан мындай сүрөттөрдүн жардамында көрсөтүүгө туура келди. Кечөөнү телефонго тартып көрсөм окшобой калды. Эмнегедир аябай экран аябай кичинекей болуп, ютубка жүктөлгөнгө вообще болбой калды да. Эмнегедир кичинекей болуп, начар чыгып калды. Ошондуктан мен сиздерге мындай сүрөт боюнча эле айтып бере берейин. Бул маска эми эмнеден жасалат? Бул маска 2 штук аспиринден, ошондой эле 1 чай кашык балдан жасалат. Бул маска бетиңиздеги кара точкаларга, тактарга, бетиңиздин кызылдарына, бетиңиз кызыл болуп калат го, ошолорго, угрини кетирүүгө аябай жакшы жардам берет. Мындан сырткары бетиңизди агартат. Ошол эле учурда бетиңизге глубокий чистка жасалат. Мисалы косметологко барсаңыз, глубокий чистканы жасаш үчүн бизде мисалы 1,5 миң сом менен жасайт да. Эми дагы шаарларда мындан да кымбат болушу мүмкүн, бирок биз мындай кичинекей шаар болгондуктан бизде бир аз арзаныраак. Бул масканы кандай кылып жасайбыз? 2 штук аспиринди алабыз. Аны 1-2 тамчы суу тамызып койсоңуз, аспирин өзү мындай эрип баштайт. Анын үстүнө 1 чай кашык балды салып туруп аралаштырсаңыз, балдын дагы цвети өзгөрүп, мындай жумшак, анан мындай суюгураак, крем сыяктуу болуп калат да. Аны 10 мүнөткө коюп туруп, 10 мүнөттөн кийин бетиңизге масканы сүйкөйсүз. Бетиңизге масканы сүйкөгөндөн кийин 10-15 мүнөт тургандан соң жылуусу менен жууп саласыз. Бир эле сүрткөнүңүздө сизге таасирин аябай жакшы тийгизет. Өзүңүз дагы жуугандан кийин байкайсыз, бетиңиз аябай жумшак жана жылмакай болуп калат да. Эскерте нерсе, сиз кош бойлуу болсоңуз, анда бул масканы колдонбой эле коюңуз. Эгерде кош бойлуу убагыңызда сизге угри чыгып кыйнаса, ошол угринин үстүнө эле сүйкөп койсоңуз болот. Бул масканы жумасына 2 жолу колдоносуз. Достор, менин каналыма жазылууну унутпаңыздар, лайк басыңыздар. Кийинки видеону эмне туурасында тартайын, ошол боюнча дагы комментарийге жазып коюңуздар. Мен мүмкүн болушунча сиздердин комментарийлериңиздерге жооп бергенге, ошол боюнча видео тартканга аракет жасайын. Бул менин экинчи каналым. Каналга жазылууну да унутпаңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Мен биринчи каналым эмне болду, өзүм да түшүнбөй калдым. Өзүм да кире албай калдым каналыма. Ошо достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Айта кетчү нерсе, кийинки видеону мен банандын жардамында бетке кандай кылып маска жасаса боло тургандыгы туурасында видео тартам. Ошондуктан каналга жазылууну